Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 28 январь 2020 жыл туугандар. Сиздер менен Өзгөндүн Красный Маяк айылындабыз. Айлана ушундай аппак карга бөлүнгөн Медет Саапкердин айылындабыз туугандар. Бүгүн сиздерге көргөзүүчү 5 атты тартып көргөзөбүз. Башында Саапкер менен саламдашып алалы. Ассаламу алейкум. Жакшысыңарбы? Işleriniz жакшы экен? Жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Аллага шүгүр өзүңөр. Кичине сырколоп калган окшойсуз, а? Эми ушундай болдук бир жумада, эки жумада. 2 жума эс алып калдыңыз. Эс алуу кандай болду аке? Эсал Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Канча бүгүн кандай аттарды көргөзөбүз? Кандай жылкыларды элдерге тартуулайбыз, таксыр? Кече не болду? Топ деле болбоду. Жылкы теришибиз да кыйын болду. Азыр буздан башка 4төн чыгарабыз. Буну билесиңер да кечеде. Бул мурунку немеде чыккан, а бул жылкы? Базар ушундай экен. Чечилип коюп, акчасын салайлы деп Кармалып калды ошого. кармалып калды. Акчасын эми адам ар кыл возможность туура түшүнүш керек да. Жактырып алып калган эле. Акчасын сала албады. Башка мамлекеттен алды беле, жагандай. Өзүдөн алган. Өзүдөн эле. Анан ошо возможностько жараша кайра чыгардык анан. Чыгарышка туура келди да. Кечигип кетти бизге. Акча маселеси проблема деп кайра чыгардык, бирок муну аябай көп адам сураган эле. Жакшы сурап аткан өзү. Ооба. Эмне кылдык эми? Алам буйругу деп эмне кыласыз? Кайра элге тартуу кылдык. Бунуңуздун породасы кандай эле? Польша. Польша. Бул өзү 1,5 жашар. 1,5 жашар. Келтатай экен да. Жазга куна чыккан мен тишин деле көрсөм. Тишин да бир көрүп коелу туугандар. Өзүңүздөр дагы бир тишин карап, тишин менен жашын билгендер туугандар караңыздар. Тиши мына Келтатайдын 1,5 жаштагы жылкынын тиши туугандар. Бою азыр 1,65 боюшу. Бою өтө бийик экен. Жакшы багып койгонсузбу дейм а дагы, а? 2 жумада бакса болот ушундай, мындай. Башкача өзгөрүп турат да кичине. Өзү толо эле, наоборот, кичине бастырып не болдук. Азыр буга минип үйрөттүңүзбү кичине? Жок, Бул минер элек да. Менде убакыт болбоду, балдар деле ошо. Мына бул Басын койгонбузга $5000. 5000 доллар деп койгонсуз. Ачыгын бир айтың, канчага сурады эле? Канчага келип бага чечилген эле? Негизи $4200 чечилген эле. 4200 доллар. Таныштары болчу. Эми алам буйругу экен, насип кылган алат да, жакшы мал. Жакшы мал өзү. Жерде калбайт деп коет ичинде. Мына кашкасы да узатай сынан кеткен бул Польша. 1,5 жаштагы жылкы туугандар 4200 долларга келип бааланып, бирок өзүңүздөр баарын уктуңуздар кандай болгонун. Азыр эми 5000 долларга коесузбу дагы? Эми ушундай эле мен. 5000 доллар, а? $5000 кем бар. Жанагы баага келип калса бересиз. Эми ал буйругу эми. Алланын буйругу. Канчалык иштейт. Мына достор, бул 1-номердеги Каратайды тартып көргөздүк. Баасы 5000 доллар кеми бар. Андыктан алуучулар болсо, мен Медет таксырдын номерин алдыга коюп коем. Негизи булардын сенасы кымбат турат да. Негизи ошондой, Негизи кымбат турат. Жөндө келген эле, жөндө койгондо кем кандай болгондо да буйрук. Мына достор, азыр аркаларындагы бир сизе тартып көрөйүн. Мурунку сюжетте дагы тартып көргөнбүз, өзүңүздөр көргөнсүздөр. Бул тоголу таза порода жылкынын баасы 5000 доллар деп коюлду. Бул 1-номердеги жылкы болду туугандар. Мына туугандар, 2-номердеги жылкыларга кезек келип жетти. Өзүңүздөр көрүңүздөр, сынаңыздар жылкыларды. Азыр адаттагыдай эле мүнөздөмөсүн Медет Саапкер өзү берет. Кандай жылкы экен, жашы кандай экен. Бул жашы боюнча 3 жашар, бышты. 3 жашар, Владимирский менен Карабайыр арасында ашылган. Владимирский Карабайыр болгондо ошондо атасы Владимирби же? Энеси Владимир, атасы Карабайыр. Атасы Карабайыр. Бышты. Бышты, 3 жаш. Жазга 4 жаш болот. Жазга жаңасы экен туугандар, көрүңүздөр. Бул азыр улакка чабылдыбы бир марта же? Жок, улакка Чабыл элек, жүгүрүшү жакшы экен, таксыр. Жакшы, жакшы бул. Бизге жакын эле келди да. Ошо. Баасын канча деп койдуңуз? Баасын 200 кеми бар койдук. 200 000 сом кеми бар, а? Азыр дагы бир сыра бул жылкыны
көрүңүздөр, жакса чаласыздар медет таксырга. Андыктан дагы бир узатып көрөлү кандай кетет. Келатыштагы сындагы нерселер менен чогуу байкайлы басыгын көрөбүз туугандар. Бул экинчи номердеги атасы Карабайыр, энеси Владимирский Россия породасындагы жылкынын аргын баласы экен. Жашы 3 жаш, жазга жаңы сыйтымандар. Басы 200 000 сом деп коюлуптур. Экинчи номердеги бул жылкы. Боюнун бийиктиги канча чыгат таксыр? Бою 1.60-тан бийик чыгат. 1.60-тан бийигирээк экен, 1.65 сантиметр, 60-тан 65 сантиметрге чейин чыгат экен. Метр жоктугуна байланыштуу туугандар. Метр менен тартып бүгүнкү көргөзүүдө көргөзбөйбүз. Андыктан бул экинчи номердеги жылкы 200 000 сом. Чөкүрөктөрүн сизге тарталы, көзүңүздөр көрүңүздөр. Такасы барбы? Такасы бар. Така турушу жакшы экен. Мынакей достор, бул көргөзүүдө жанагы алдыда фондо отурган ушул өтө ылдам, өтө тез. Бунун жашы боюнча аз таксыр өзү айтып берсин, кандай жашта экен. Жашы боюнча 2 жаш, жазга 3 жашар болот да. Азыр ушунда кунан экен да. Кунан жазга бышты. Өтө сыны келишкен экен туугандар, өзүңүздөр да көрдүңүздөр, башында фондо турат туугандар. Орловский менен Владимирский аралашылган жылкы. Бул да Владимир аралашканбы? Владимир аралашкан, Орловский. Орлов менен Владимир жылкынын аралашмасы. Проценти Орловскийди алганда. Мүчө бөлүктөрүн көрсөңөр, анан бою бийиктиги дагы. Бою канча чыгат азыр уштапта? 1.65 экен. Мага салыштырып. Мынакей, мына саяпкерге салыштырып көрүңүздөр. Өтө бою бийик, сыны да келишкен. Бул темир көк түстөгү экен. Бардык неде келишкен жылкыда. Жоон экен дагы. Жоон дагы, бирок туягы жеңил жүрөт. Өзүңүздөр жанынан көрүп аткандай кылып чагылдырайын. Мынакей достор. Бул минип үйрөтүлгөн экен да ушунда. Сизге даяр келдиби? Кичине даяр болду келди. Үйрөттүңүзбү? Эми Булар 2 жаша бала да азыр. жаш бала да мындайча айтканда. Кунан жазга бышты чыкмады. Бул дагы чоңоюшу Дагы канча сантиметр чоңоёт деп ойлойсуз? Бул да 10 сантиметр кеңири чоңойот. Кеңири чоңоёт, Азыр уштапта канча дедиңиз? 1.65. 1.65 ошондо 1.75ке ушул сантиметрге чыкса, элестетип көрүңүздөр туугандар. Орловский порода көбүнчө быштыдан ары жаш чоңойот да. Породалар өзүчө. Мына мүчө келишкен, бул аябай жакшы келишкен мына мүчөсүчө. Эми туугандар, силерге бунун баасы аябай кызыктырат болуш керек. Азыр баасын сурайлы. Таксыр эми баасына келсек, баасын канча деп койдуңуз? 350 000 кеми бар койдук. 350 000 сом кеми бар, 5 000 доллар кеми бар. 5 000 доллар кеми бар деп коюлуптур. Андыктан бул жылкы кимге жаккан болсо, жаш тай эмес, кунан. Саяпкердин номерине чаласыздар. Келишкен, азыр айландырып дагы бир сыйра тартып, бул жактан кандай басат экен ошону тартып көргөзүп коелу. Анан дагы бир алыска узатабыз, кандай жүгүрөт экен. Бир көрүңүздөр дагы баа бериңиздер. Бул 5 жылкынын сизге кайсы бири жакты? Ошону дагы өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге калтырыңыздар туугандар. Мынакей жүгүрүшү жакшы экен. Эч кандай ушу жаш болуп турса дагы мындай камчы колдонулбай жүгүргөн жылкы туугандар. Ушул аттарды таксыр улакка чапса болот да турабы? Жакшы үйрөтүп туруп. Буну аттын зардасы менен өзүнүн кабагы жакшы келишкен жылкы, жакшы ат болот иншалла. Мына териси да калыңдай көрүнүп турат, Жакшы адамга жакшы тарбия кылып алса. Эми азыр быйылдан улакка чабыш эртерээк да bununчу. Келерки жылкы кудай кааласа. Анча-мынча качырып турса болот. Бирок келечеги бар жок. Өтө коркутпаш керек да, мындай качырып. Качырып себеби бар, сөөгү жумшак да азыр. Такасы барбы ушу тапта? Такасы бар, Такасы бар экен. Така турушу кандай экен? Аслында такага турушу жакшы болот. Нелеричи, адамга жакындыгы, такага турушу пел жакшы болот да. Мынакей туугандар, 3-чү номердеги бул келишкен кунанды көрдүңүздөр. Кимге жакты класс басып, баасын дагы чечип алсаңыздар болот. 350 000 сом деп коюлуптур.
350 ming so'm, dollar menен эсептегенде 5000 dollar тугандар. Тугандар, азыр сиздерге бул жылкынын мындай тишин дагы сиздерге тартып көргөзүп коелук, андай. Так. Туман тишин эми сүрүп, мына быш тишин эми алып жатты. Эки тишин эми сүрүп түштү. Ошону тиш үстүнө сүрүп чыгып? Ооба, үстүнө сүрүп чыгып. Болду. Даана көрүндү. Эми сүрүп баштады. Даже. Ал көп алып кандалар сүрүп эки тиш түшүрүп койгон, бул түшүрүлөк дагычы. Эми баштады. Мынакей тишин көрүп жашын билген тугандар өзүңүздөр деле жазыңыздар, кандай экен, жашы дал келеби же дал келбейби. Аксыр, бул 3-чү жылкынын кайманатын айтып өтпөппүз. Кайманаты кандай бул жылкынын? Кайманаты туман деп койдук. Туман ба? Не үчүн туман? Туматтын булаттын өзү мына жүрүш турушуна караганда, Мына өңү түсүнө караганда да ошондой коюпсуз, ошого ылайык да. Мынакей туман деген бул жылкы 3-чү номерге койдук тугандар. Андыктан туман кимге жаккан болсо чалыңыздар. Бул туманды алып калсаңыздар күйбөйсүздөр деп ойлойм мен дагы. Андыктан туман 3-чү номердеги жылкы. Мынакей достор, 4-чү номердеги жылкыны тартып көргөзүүнү биз баштадык. Медет таксыр өзү бул жылкыга жакшы мүнөздөмө берсин, кандай жылкы экен, жашы кандай экен, породасы кандай. Бул өзүнүн породасы мындай американец окшойт таксыр, Бул американский порода, мустанг деген породадан болот да. Мустанг деген порода. Буларды көбүнчө азыр бизде көп жерлерде байге чагылдат ушулардычы. Күлүк болот да булар, Аябай күлүк болот. Жашы боюнча 4 жаш, жаңасы. Жаңасы. Бою 1.75. 1.75 чыгабы, 1.75. Мынакей тугандар, бою 1.75 экен. Кече улакка чаап өттүк. Бирок жакшы чыкты булагычы. Кайсы улак барды? Мына бизде өзүбүздө улак. Ушул жерде. Ал кара суудагы улак, бул жерде өзүбүздө улак болду эле. Ашырып чаап чыктык. Негизде эми мактай берсең, мактоо бир Аллага татыктуу. Эми бул жылкы жакшы жагын айтканда аябай күлүк чыкты да. Күлүгү жакшы экен, күлүктүгү. Ат жетпей атты бул жердечи. Анан топко баштары, жүрөктөрү жакшы чыкты. Просто бунун неси арыктыгы гана болуп атат. Эми тарбия кылдым да. Эми толтуруп алган адам болсо, эми атчылыкты билген адам болсо түшүнүп не кылат да. Азыр бою 1.75 шамал. 4 жашар, жаңасы. Жаңасы, Ошол мына неден эле көрсө болот, мустанг порода кандай экен. Интернеттен мында салыштырып, салыштырып көрсө болот. Мына бул эмне көрсө болот, узундугун дагычы. Азыр сиздерге тугандар мына узундугун, аркасын, собагайлыгын сиздерге тартып көргөзөйүн. Аксы, собагай деген сөз эмне деген сөз? Көбү сурайт да. Собагай дегендиги бул аттын бел мына колкасынан аркага чейинкини билдирет. Узундугу. Арка жагы билдирет да. Себеби көп жылкылардан ушундай болот. Эми алтынан жаратылышын жараткан да. Ал мына моюн жагы болуп, бул жагы кыска болуп калган болот. Алар деген суга кирбейт. Мисалы моюну менен белинин узундугуну топ келгендигине билинет да, собагай деп. Собагай деп коет ошолор да. Мынакей достор, бул жылкынын жүрүшүн көрдүңүздөр, жүгүрүшүн өзүңүздөр байкадыңыздар. Аттаганда өтө мындай жакшы күлүктүгү да байкасаңыздар керек. Таксы, бул күлүктүн баасын канча дедиңиз эми? Бул баасы 5000 доллар койдук. 5000 доллар. 350 миң сом экен, Бизге жөндү келди, жөндү койдук. Эгер булар өзү дүйнөлүк аренада недечи, сенада миллиондо турса керек. Булар аябай кымбат турат. Кымбат турат, Буту колу таза. Алхамдулилла таза буту колу. Мынакей караңыздар, мына бир жеринде дагы мындай ишик нерсе деген жок экен. Бою 1.7. Мисалы уру калса болот. Мисалы биздин Үйүргө коюп, жакшы бийлерден мисалы карчылуу бийлер, жакшы бийлер болсо, собага жакшы бийлер болсо, ошолордон уру калса, жакшы кулундар болот. Бунун өзүн деле чапсаң эс аласың да. Үстү токпу? Сон. Сонна үстү. Аябай ток. Мындай болгону менен ток сон.
Эми буну мындай багууга коюп семиртип койсок андай жылкы болуп калат. Жүгүрө береби? Бул тил кайта. Буну арышын көрүп турбайсың, арыш. Аттаганда дагы башкача аттайт экен, а? Буну арышты деле кенендиги толтурбай, мына көрүнүп атты. Мынакей достор, өзү дагы ушундай. Кулагындагы жапырып турат экен. Күлүк аттар ушундай болобу? Эми баргандай болот, эми характерный аттар болду. Бул характери жакшы, бирок Адам вообще жуш. Жакын, а? Жоош. аягынан бери касып кире аласың. Вообще жуш. Азыр жем берип атасызбы буга? Буга азыр 2-3 килограмм эле арып берсе, буну үйрөттүк да биз. Улакка кичине эмне кылайлы деп кое көбүрөөк чаптык. Ана балдар буну жөн чыкпай, даже түлкү кулганга да чыгып атышты. Түлкү дагы куудуңуздарбы? Түлкүгө жет болот да жөн эле. Ашып кетип түлкүгө. Түлкүнү кууп жетип ашып кете турган Кемелет үйрөсүң. бул жылкы кимге жаккан болсо чалыңыздар туугандар. Американский мустанг деген порода дагы жылкы экен. Мына силерге айландырып дагы бир сыра тартып коеюн. 4 номердеги жылкы деп чалып сурасаңыздар, таксыр баарын сиздерге айтып берет туугандар. Минип эс алсаң да болот да. Минип, а? Минип жүрсөң деле бул башкача эмне да. Мына бир басыгын дагы силерге тартып көргөзүп коеюн. Өтө колу кандай экен. Биздин Муз-ТВ YouTube каналыбыздагы саяпкер байкелер туугандар жазыңыздар, кандай жылкы экенин өзүңүздөр баа берип комментарийге жазсаңыздар болот, өзүңүздүн ой пикириңизди. Оозу жумшакпы? Оозу дагы жумшак экен. Мына үстүдө минип турган жигит дагы булат жагыптыр. Жакшы жүгүрөт экен дейт, үстү ток, оозу жумшак жылкы экен туугандар. Бул жылкынын азыр мында бурулуштары кандай экен, ошону дагы бир көргөзүп койсок. Башны элфектери ham жакшы жаныбар. Улак тийгенде күлүктүү күчтүү экен да бунун, а? Күлүктүү. Мынакей мустангдын азыр келаткандасын дагы силерге бир тартып көргөзөлү дагы. 4 номер, 5 номер жылкыга өтөбүз. Мынакей туугандар, сиздерге өзгөнүн красный маягынан медет саяпкердин жылкыларын тартып көргөздүк. Бул сюжет кимге жаккан болсо туугандар, жылкылар кимге жаккан болсо чалыңыздар, жазыңыздар. Саяпкердин номерин мен алдыда чоң кылып коюп коем, WhatsAppка жазсаңыздар болот. Бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Сиздер менен мен Замир болдум. Анча мынча катачылыктар кеткен болсо кечирим сурайбыз. Саламатта калыңыздар туугандар.